мынакей ак үй туугандар канча деген парламентти, канча деген 30дай премьер-министрдин көргөн ак үй 2 революцияны башынан өткөрдү. Биздин сүйүктүү паркыбыз эртең менен кисе үйлөдөн бир кайрылуу кылып коюн чечтим да, ошо кайрылуу кылганга түрткү болгон өткөндөгү мен ошо көрүстөндөн кылган кайрылуунун астына комментарийлер мага түрткү болду да. Ал жакта сен туура сүйлөп жатасың, азаматсың, сеники үчүн колдойбуз деген комментарийлер эмес, тескерисинче ошол биз сатпасак деле сатылат добуштар, мен барбайм шайлоого, баары бир шайланып келип алышат деген ушундай пессимисттердин немеси комментарийлер мага түрткү болду да. Себеби дегенде туугандар биздин бул акыркы мүмкүнчүлүгүбүз ошол эмени жакшы парламентти шайлап алганга. Болбосо ошол көрүстөндөгү биздин туугандарды болуп, алардын да жаназасы окулуп калгандай, биздин дагы келечегибиздин жаназасы окулуп калат. Өзүңөр билесиңер, эмне деген уурулар керек болсо, ал ууруларга өлкө башчынын дагы азыркы учурда абы жетпей турат. Ошол уурулар партия түзүп алып азыр келе атышат. Дагы булар ушул 6-чакырылыштын депутаттарын 5 жыл бою каргап, шилеп, сөгүп отурдук да. Бир жагынан кабыл алган мыйзамдарына, бир жагынан өздөрүнүн маданиятсыздыгына, экинчи жагынан сабатсыздыгына ушундай шылдыңдап күлүп отурдук. Эми кийинки парламентте ошондой болуп калышын каалабасак, сөзсүз түрдө биз бул сапаттуу парламентти шайлап ала турган акыркы шансыбыз, акыркы мүмкүнчүлүк болот да туугандар. Жакшы сапаттуу парламентти шайласак, алар келип күчтүү профессионал өкмөттү дайындап берет. Эми айтайын деген туугандар, мунун ичинде саткындар дагы бар. 6-чакырылыш дээрлик көбү саткындар болду. Мен азыр олуттуу бир себебин айтып коеюн. Анткени деген мына ар бир эми туугандар жыртык кийин бүтө элет, ач курсак бир күнү тоет, экономиканы деле кийин күчтүү лидерлер чыкса оңдолот да. Бирок ошонун кесепти оңолбой турган, бир кесепетин тартып кала турган мыйзам кабыл алып кетишти да. Мыйзамды оңдоп койсо болот. Ал мыйзам ошол мөңгүлөрдү талкалаганга уруксат берген мыйзам. Мөңгүлөр, алар кылымдарды карткан мөңгүлөр. Өзүңөр билесиңер, балким ал кыргыз элинен да улуу мөңгүлөр да. Ал мөңгүлөр эми бекер айтпайт элибиз да. Эл башы болгончо суу башы бол депчи. Ошого Кудай таалам бизге тоолуу жерди берип, мөңгүлөрдү берген экен, ошолорду булар талкалай бергиле деп бир канча мөңгүгө уруксат берип кетип жатышат да. Эми анын орду толбойт кайрачы. Булар мындайча айтканда мындай чеги жок чыккынчылык кылышты да кыргыз элинечи. Кыргыз элим, дагы бир жолу айтам, ушул кийинки парламентти дагы шайлап алып, дагы 5 жыл азап чеккенче ушул жакшы парламент шайлай турган биздин акыркы мүмкүнчүлүгүбүз. Анан туугандар, өзүңөр жакшы билесиңер, люстрация деген эмне экен. Люстрация деген ошол бир чуулгандуу иштерге аралашып калган, же кайсы бир президенттин убагында иштеп калган чиновник, министрлерди бийликтен тазалоо да, биздин тил менен айтканда. Анан парламентти люстрация кыла албайбыз эч кандай мыйзам менен. Парламентти только эл ошо шайлоо жолу менен люстрация кылат. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ушу парламентти тазалайбыз, канын жаңыртабыз, күчтүү, элге күйгөн депутаттар келсин десек, анда жанагындай атак алыска чыккан уурулардын, өзүңөр билесиңер, миллиондорду мойсоп сыртка ташып, ошолордун партиялары келе турган болсо, анда болду да, ишибиздин бүткөнү, шорубуздун шорпудой кайнаган ошол. Туугандар, өзүңөр жакшы билесиңер, ошол президентибиз дагы ар дайым айтып келет да, ошол коррупция менен күрөшөм, мага жардам бергиле деп, анан ошол президентибизге жардам берели деп көптөгөн кылмыштуу иштердин, чуулгандуу иштердин бетин ачып аткан, коррупционерлердин атын атап аткан, кен байлыктар боюнча чуркап аткан ушул биздин активисттер, журналисттер, жарандарыбыздын үстүнөн кайра иш козголуп, куугунтукталып, алар кайра суракка чакырылып,
Ошондой нерсе мени абдан өкүндүрүп атат да. Буюрсам баарын жеңебиз, достор. Ийгиликтердин баары алдыда, ийгиликтер алыс эмес. Көңүлдү чөктүрбөй, ушу шайлоодо өзүңөрдүн мүмкүнчүлүгүңөрдү пайдаланып, ушул парламентти бир сыйра иллюстрация кылып алалы. Баарыңарга ийгилик, ден соолук.